Араластарбай, урматтуу агайын туугандар, Котманды окша кечиңиздер мен. Көркүн аркы өзгөлөрдөн башкара кең Москва Кремльден башталат айтылгандай, айтылуу Москва каласынын кең ортосунда орун алган Крал ресторанында болуп жаткан кыргыз эстрадасында таанымал куудул агаларыбыз Жанибек Аттокур баштаган жанында Борончу Кудайбергенов, Тынар Курбаналиев коштогон чоң программадагы күлкү кечесине кош келипсиздер. Атайын Жанибек Аттокуровдун уюштуруусунда Кыргызстандан атартып келген Москва каласында иштеп жумуш өткөрүп турмуш күнүн кечирип жаткан кыргыз агайын туугандардын урматына руханий күлкү жактан бир аз болсо дагы эс алуу тартуулаганы келген биздин куудул агаларыбыз Жанибек Аттокуров, Борончу Кудайбергенов, Тынар Курбаналиевди кызуу кол чабуулар менен тосуп алалы. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Кандай отурасыздарбы, тыныстарбы? Мына Москвада кичине убакыт жүрүп калдым, 6-7 ай болсо дагы. Мына элдин жашоосун, элдин кызматын, иштеген иштерин көрүп калдым. Ошон үчүн баягы афишага жазса, 6 артистти жазат экен дагы. Экөө гана келет экен да. 4-өө жок. Анан кандай калган артисттер десе самолет учпай калды. Же бир машинада келе атат, мына келип калат, концерт бүткүчө келип калат, боюнча эле концерт бүтүп калат да. Ошон үчүн мен дагы ушул экөөнү чакырып, бүгүн эрте менен Борончуга айттым эле. Борончу каяка келип калдың десем, аэропортко мына жетип калдык деди да. Деди эле Борончу бол, эртерээк кел, самолеттин бир свечасы иштебей атат экен. Ошону салгыча келип калгыла деп тилимен жаңылып алып, 2 саат задержка болду да самолет. Анан бир жүрөгүм түшөт деп, элдер не дейм эми элдерге деп. Азыр дагы ушу концерттен айтайын дедим эле. Кечирип коесуздар, Борончу менен Тынар келбей калды. Мен өзүм эле кое берейин деп бир айтайын деп. Ана булар биширип койгонсо эрте келишип алыптыр да. Жок, просто акчасын мурдурак алып жеп алганбыз эле жок келдик болбосо керек. Анда эмесе туугандар, ушу сиздердин көңүлүңүздөрдү жана айтып атпаймынбы, 5-6 ай болсо дагы мурда келип калдым эле. Ушу элдин жашоосун көрүп, кичине болсо дагы баягы жүздөрүнөн жылмаю алып келип алсын деп ушул эки куудулду чакырдым эле сиздердин алдыңыздарга. Алдыда Борончу Кудайбергенов, Тынар Курбаналиев. Кол жаап коюңуздар. Аксакал баштай берсин эми. Ассаламу алейкум бир туугандар, баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөргө ынтымак, ишиңиздерге ийгилик болсун. Бүгүн ушундай зал толтура келип, урматтап, сыйлап, келип отурганыңыздарга рахмат. Кыргызстандын бир туугандардан эми ушул залда отурган туугандардын кимиңиздер кай жерде болбоңуздар, ошол жерде болгонбуз, ошол сиздердин айылыңыздарда болуп, ошол жердин да суусун ичкенбиз дегендей, ошол жакты кыдырып концерт койгонбуз. Ошол учурда биз ушул бир туугандарыбызга барабыз, Россияны кыдырып, кайсы жерге болсо да барабыз десек, ошондо бизден салам айтып койгула деген туугандарыбыз көп болот. Ошон үчүн баарыңыздардын, бир тууганыңыздардан, тууган ата-энелерден, агайынелерден, жалпы кыргызстандык бир туугандардан салам айтып коюңуз уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Бүгүн ушул концерттин алдына мына биз 5-6 күндөн бери Бокем экөөбүз Кыргызстанда жана күздүн күнү эле артисттердин жашоосу оңолуп калат да бизде. Августтун 10-унан баштап артисттер ханга салам бербей калабыз. Той башталат да. Анан ушул январдын 10-унан кийин эле итке минип калабыз кайра. 10 күндөн бери тойлоп жүрүп, бир аз тамак оруп калдыр. Анан жана артисттер эртеги жаман жерден жыртылганда ойлоп жүрбөңүздөр. Доңуз жетим түнү менен иште, анан бүгүн бияка келди деп ойлобоңуздар. Сууктан бир аз тамак оруду, дем колдон келишче бүгүн сиздер менен ушул бүгүнкү кечени көркүнө чыгарып, сиздер менен чогуу ырдап, чогуу билеп, чогуу күлүп кетебиз. Жалпы түштүктүктөргө салам. Түшүнбөй калдым. Эмнеге? Эмнеге түштүктүктөргө салам? Түндүктөн эч ким жокпу? Эми көрүп атпайбыз эмне экен.
Жоқ, эми мындай да. Siz общий salamda отпайсыз, мен айтпаймын. Жалпы түштіктен салам дегенден эми. Бүт эле түштүк отурса, түштүктөн салам дейм, анан эмне дейин анан. Эгер силер жактан болгондо адатымча чыгалып, жазсыңар деп коет элем, болдуму? Жо, биздиктерден, чын эле биздикилерден эч ким жокпу? Жоқ, мына мисалы үчүн азыр карап көрүңүз. Бар экен го мына. Баке, мен просто жана нарынга күйөө боло болгондор деле ичип алып кыйкыра берет bizde, ушундай. Мындай да. Эми сен Өзүңүз деле көрүп жүрөсүз, Бишкекте спорт сарайда концерт койсоң көбүнчө эле биздикилер көп эле келет го, жана айтмакчы эмне? Биякта басып алсаңар деп аны айтып атасыз. азыр деле билдим, бул Москваны деле басып алыпсыңар түштүк өзүнө. Жо, мына. Кече күнү дагы акең басып алам деп Ак үйдү басып алам деп аракет кылды го. Неге басып алса? Басып албай койду. Ал Ак үйдү басам деп атып, пайчасын басып алды. Пайчаң эмне? Бак элегин. Эми мындай да бак элек, булар да бак элек дейт, бизде пайча дейт. Эми биздин мына сарттар деп койсуңар силер, а? Бизде пайча дейт. А силерде мындай аркалыктар деп койго, коңкобойлар. Жок, ошентип айтат да, баары биз ушинтип айтасыздар да. Силерде бак элек деп коет. Мына бүгүн деле мисалы үчүн ишенбесеңиз карап көрүңүз. Гөлдүк туугандар барбы? Гөлдүк туугандар. Булар дагы талага чыга баштаптыр. Адашып кетиппи? Жакшы. Таластыктар барбы, таластыктар? Бирөөнүн бутун басып алды го. Өздөр Ким таластык? Мактамачы. Неме? Сразу таластыксыңбыз, ооба силер мактамачы дей берсем. Таластар айтмакчы. Айнаңызга азыр келсиңер да. Таластыктар эмес, силер деле сөгүнөсүңөр го. Энең качан сөктүм эсине. Койсоңуз. Ош жалалап аткарганда деле көрүп калам, өзүң деле телефон менен сүйлөшүп аттың го. Не деп? Бир күнү Тынар сүйлөшүп атат телефон. Алло, эмне болуптур? Тоокторбу? Ооба. Өз бер жакта жемдер. Айнеңизге мейленби? Жок, ошону берип коелуңуз. Жок, мейлен, болбосо неме алат? Майла апа дейт. Апасы менен сүйлөшүп атыптыр көрсүң. Чүйлүк туугандар барбы, чүйлүк туугандар? Бечерелер. Аза кестер да. Биздикилер мына столго отурган экен. Ушул жактан эле үнчүп калып атат. 2-3 кестер, чүйлүктөр. Маласы. Жакшы жерге келип алыптыр силер. Мындай орустар кененирээк кыйналбай орусча сүйлөп жүрөсүздөр да. Булар да мындай да чүйлүктөрдө. Мындай куда болуп келгенде мен жакында бир чүйлүктөрдүн тоюн көрүп калдым. Нарындан кыз алыптыр, нарынгач чүйдөн. Анан чүйлүк кудасына карап, нарынды кудасы кулдугум бар деп атса, салт боюнча Кудай куткылсын деш керек да. Теги нарынды кудасы кулдугум бар десе, чүйлүк кудасы туруп алып, от души дейт. Сар орусча сүйлөп көнүп калышканда. Баткендиктер барбы, баткендиктер? Бар экен баткен. Тынар, мен Баткенге барганда Айшева, кандай зорбусуз? Мен ошолор болсо керек дедим да, шетте. Зорбусуздар? Жана сен айтып атасың эми, сарт десе таарынасыңар го. Баткенге барсаң, баткендиктериң башкача сүйлөйт экен. Неге? Таксиде отурсаң, бирөө келди дагы, ылдый кетсең, ала кетпейсиң дегенди митет экен. Эңкейсең, эми болайын дедим эле. Жок, чак түштө эле келип алып эле. Аке деди, ии десем, эңкейсизби дейт, түшүнбөй калам. Эмне болду эңкейсем десем, эми болайын дейт. Bizde Күндүз эле көрөсүң. Bizde sırttan kelген konoktор майдаrak болсо не дед, минип коебуз кичине. Көндүрүп. Коркутуппу? Нарындыктар барбы дедиңиз кана? Нарындыктар барбы, нарындык туугандар? Мына өзүм туугандарым отурган тура. Менин кайын журтум. Силер жака түшкөм да мен дагы. Шуну адам экен деп ушуга кызыбызды бериппиз дагы, жаман жаңылдыкты. 2 жолу бердик да. Үмүт кылып. Жо, бок айтат. Биринчи аялың деле нарындан, экинчиси деле нарындан. Айрымас эмне дейт. Мен айттым бокеге. Нарындын кыздары качан нормальный катын болмойчу, мен чекеден ала берем нарындыктарды. Эми карап коем.
Sebebi baka. Canım qarap qo'ying, jerdeshlerin qarap qo'y. Bul emne? Dagı alıver degenin be. Işıqlı qol çağış kerak ekende, jerdesh bolup qol çağış kerak ekan. Boldu, to'xtatdik. Endi buga biz nega berganmiz? Kichkina bunday gevetesin görüp biraz. Ballar çoğurak bolsun degen oy menen berganmiz. Qarasa özüngizge oxshab maydalanıp ketdi o'zinglar. Bizden tuqum olib olsanglar 5 yıldan töçök içinden but menen izlemey turib bolip. Men buna 20 yıldan beri oşta жүрөм, men деле айтып атышат, борончу бияка келбе dedi. Nega desem, kийинки убактарда балдар майдаланып кетип атат dedi. Men barıp maydalap barıp жок кылып жүрөйүн dedim. Rahmat. Şular sizden ayırdaşlarınız ele oluş gerek. Ya. Cumgallıklarla oluş gerek bunlarça. Narkı neme aktala ular gelmeydi at başlıklar. Cumgallıklar geliyor şu. Beçere bizim bala gelip kaltır. Urup koyuyorsun onlar çok olup öyle geldi hoş gerek bunlar. Sebebi. Bu kendimle kaynağı kılıp ne küç yıldan beri çok işteşip жүрөбүз. Kayıs yerge varsam çok ucurem canında. Geçinde tuvaletke çıksa da koşa varam artınan. Toyga varsa da canında karap жүрөм. Sebebi bu vaykıştı. Eşke çıksala 5-6 klasının baldar urup telefon alıp koyup atışa. Klas taş eken de atsa. Telefon alıp verip жүрüp jüdödüm bunda. Jallavattıklar var mı jallavattıklar? Alatsı men jerdeşlerim. Bizdikiler böyle. Prosta murdagıday kıykıra almay kalgamızda. Murda jaman kıykıratılay. 2 yıl murda 2 jallavattık sığlı Moskvаны жаңыртып kıykıratılay da. Bırat ketip kalandan beri sal nedomni olup kaldı hazır ha. Murda. Kinoda tartılıyor yatasınlar koş, da neudobno oldu başkarga. Ya kinoga bir suzaktar emas. Kinoga bazar korgonluklar жақсы tartılат agamday. Moyundan remen menen baylap alıp tartılgan serialda ayttasızbı? Al bazar korgonlukların üy bölelik serial al. Suzaktıklar ay taltay basselek murda şunday olup. Kayaktan bolasın dese dele. Suzaktan ne işin var bile dep süleçilek da. 2 yıldan beri uçuraşıp kalıp kayaktan bolup. Canım aytaveri işin olsam dele. Sen murda dardаңдап basıp gene nuktaçılığına hazır 2 yıldan beri 2 kolunları butunları kısıp alıp uktap kaldыңар ya mı? Yok biri aytatpay. Mintet. Akenger kaçıp ketti deydi. Bokey dedi. Men aytım akemiz kaçıp ketken yok. Siz akeniz kaçıp ketti oşonun arkasından kuvup ketti bizden akemiz. Buna özüngөр moyun algıla da. Hazır aytatpaysız mı? Erkekçiler bunday razbor kılıp olmuş yerde. Çiçelamay yok. Yok. Kaysılsa oranda tırın mırın da oğuna oturup alıp. Şunda adatınız var bir çenek mağdan ezilçeleğiniz minpeyle oy öyleng dep. Buna özü prezident boluş oçurut menen bolup atkan tura. Erkekçi bolup atkan da oçurut menen. Birinci Masaliyev başkardı 6-3'lükten boldu tura. Usuvaliyev andan keyin Usuvaliyev başkardı tündükten. Andan keyin Masaliyev başkardı düştükten. Masaliyev deyin Akayev başkardı siler jaktan tura. Andan keyin Akayıp'tan Baki'yi başkardı biz jaktan. Andan keyin Apçenger başkardı siler jaktan. O çürüt boyunca bizdeki hoşkerele gayrıle siler jaktan bolup aldılar. No. Katın. Men bilmedim. Katın kişi prezident bolgandan sal katın çagılı verdiңер да бияқында. Эме азыркы президент биз жактан деп атасың ба? Кадамжайлык деп атат го? Каяктык? Кадамжайлык. Коям. Сен жактан болот ба? Шо жактан бекен. Мунуңуз кайерге барса эле ошо элек боло берет экен го. Москвага келип айтып кеткен, ушу Манастын түгү ушул жактан болот деп билбейм. Угуп алып жаман уялдым мен ушул күнгө чейин достордон тартынып жүрөм. Мунун запчасы кимики? Билбейм, Ошко деле барып, Онадырга барып деле мен ушул жактыкмын деп айтты да. Билбейм. Оштуктар барбы, оштуктар? Göçü bile gelip alsınlar var mı? Üyüpüyü karagan bir öcerim kaldı boşta. Jana mavzeleyin janında ele jaşap ala turgan. Taş başlayında öyle. Gece bir toyda biri
Assalamu aleykum, ушул тойдун күбөлөрү деп айтам деп бирөө чыгып алып кетет. Assalamu aleykum, ушул тойдун жашоочулары деди да. А мен чыгып тамашалатам, туура айтып атасың. Раз негизи Кыргызстанда кыргыздар ушу тойдо эле жашап калдык декабрга чейин. Алыстан келгендер, Баткенден, Лейлектен келгендер убар болуп кетпей эле ошол эле кафенин алдында ала чыктык эле жашап атат да. 2-3 күндө эле кайра бир тууган той берет да. Кайра эле ошол жерде калып калып эле. Ылайым өзү той болуп жакшылык болуп турсун. Антпесе эле кыргыз кичине эле бошоп калса эле ак үйдү көгөстөй секирип жөнөткөнбүз да. Тынардын акесине окшоп, пайчасынан илинип калып эле. Жок, ошону айтып коеюн дедим. Жана эштен кирип келесем, учурашып эле. Эмне жаңылык деп эле сурашат баары. Силер деле эмне жаңылык болуп атат деп отурасыздарбы? Башталды бизде. Кудай берди, башталды бөк айткандай. Мен жакында Кореяга барып келдим. Рахман Абдулда, мен Гүлшайыр эче болуп. Кореяда ушундай экен, аларда ушундай намыстуу эл экен. Кореянын экс-президентинин аялы күйөөсү президенттен түшкөндөн кийин аялы коррупцияга аралашып кеткен экен. Ошол президент, экс-президент бир тоого чыгып, ошол тоодон боюн таштап өлүп алыптыр, уятына чыдабай. Эстелиги турат, биз барып көрүп келдик. Баягы көргөндө мен айттым. Биздикилер деле качпай эле турабы? Тоо кенен Кыргызстанда. Канча болсо да жетет. Каалаган тооңду тандап ал да. Ошко барып Сулайман тоодон боюн таштасын, түз мүрзөгө түшөт, асты мүрзө жерге. Өзүм мүрзө болгондо Мырысбай Абдыкадыровдун жанына түшөт жерге. Өзүн ошол жерге кое туруп, кийимин как раз наркы музейге киргизип коебуз да. Бизде ушундай бокем айткандай күн жылыганда эле башталды. Сиздер деле мындай биякта отуруп уялып деле калсаңыздар керек, а? Чогуу иштегениңиздерди сурайт да. Эмне болуп атасыңар деп. Силер уялбай эле минтип койгула. Бизде жакпай калганды батабын алмаштырып турабыз. Чото мунунку дагы жакпай атат, акырында баштап атабыз. Ким сураган болсо, ошолордун сурап койгула. Силердики жатпай аткан болсо, айтып койгула, барып алмаштырып беребиз деп. Мына бизде бирөө айтат. Казактардан келип жардам сураган уктуңбу бизден? Жок. Казактардан келип да жардам сураптыр, бизде да келип кичине мындай революция кылып койбойсуңар деп. Биздики жакшы экен да. Чек арадан мындай убар болуп, оружие алып деле убар болуп өтпөйт экенбиз да. Жөн эки кол чөнтөккө салып өтүп кетет экенбиз, эми аякка барсак деле таш бар да. Убар эмне кыласың, туурабы? Революция кылып коюш үчүн. Ошон үчүн оңойраак экен да биздики революция. Бизде Кыргызстанда ушундай сөз бар. 100 000 сом акчаң болсо, 100 000 сом акчаң болсо, бир районго аким болсоң болот да. 100 000 сом акчаң болсо. Ушундай сөз кылып аткан экен, мен айттым, мен 100 000 сом акча кетирип отурбай эле аркаңдан нормаль бир 60 катын болсо, каалаган областка губернатор болуп алсаң болот бизде азыр. Мында аялдар кыйналып бүйдө эле жүрөсүңөр, мында иштеп элечи. Кыргызстанга барып эле ушу көкүрөктү ачып эле ачкачылык жарыялап, мен тытынам, кокуюп өлөм десең эле болду. Эми бөтөн жерде жүрөсүздөр, ишиңиздерге ийгилик болсун. Бокеме көз көп саясатташтырып жүрбөйлү. Өзүңөр деле саясаттан жадап отурсаңыз керек. Бүгүн бир жакшынакай болуп ырдап, күлүп ойноп кетели. Анан бир адатыңар бар эле, муну оштук, жаллап аттык жердештерим, сураны силерден. Уят кылып чыга калып, жанагынтип гүл берип, акча кыстарып үрчелеңер. Нарындыктарга мен уят кылбай жөн отургулаган. Нарындыктарга окшоп үндөбөй отура бергиле. Көрүп, асфальттыр дегендей болуп. Кол чабыңыздар менен Борончу Кудайбергеновго. Жанар Курбаналиев. Рахмат, бар болуңуздар.
салынган ак көйлөкчөн алынган жылкы багып жүргөн агаң сени сагынган ала тоого жаз келип арнап сага гүл терип аргымакты чаптырып мен жолугуга шашып баратам эй ой аргымакты чаптырып мен жолугуга шашып баратам жолугалы айылдын ылдый жагынан же болбосо сен сүйгөн алма багынан сен да мени сагынсаң келсе экен деп зарыксаң күн чыкканда күтүп алгын мени алымкан көңүлдегиде эңседим көргүм келип мен сени аргымакты чаптырып мен жолугуга шашып баратам эй ой аргымакты чаптырып мен жолугуга шашып баратам ак жолук салынган ак көйлөкчөн алынган жылкы багып жүргөн агаң сени сагынган ала тоого жаз келип арнап сага гүл терип аргымакты чаптырып мен жолугуга шашып баратам эй ой аргымакты чаптырып мен жолугуга шашып баратам Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Кол чаппагандардын бою өспөй калсын. Мага окшоп калыла. Рахмат сиздерге. Эми мына биякта биз эми Россияда жүрөт десе сиздерди биз орустар менен аралашып убакытка мындай бир пунктуальный болуп калса керек деп ойлойбуз го. А бияка келсе деле бизде Кыргызстандагыдай эле турбайбы? Саат 6-га чакырса 9-да келмей. Өзүм мен көп байкадым ушу кыргыз цифраны мындай бөлөкчө карайт экен да. 6 дегенди мындай эңкейип карайт экенбиз да. 9 болот да ушундай. Өз убагында эч келбейт го өзүң. Кыргызстанда деле тойго барганда ушундай. Эрте менен азыр аябай тойдун сезону болот го. Бирөөнүн тоюна бара турган болсоң эрте менен айтып кетесиң аялыңа. О, алтыным, кечинде саат 6-да той болот. Баягыдай кечигип калбайлы, суранычы, кийинип турчу. 6-да сразу келебиз мен кетип калалы. Макулбу? Десең макул дейт го. Саат 5-те келесиң. Эчтеке даяр эмес. Сериал деген бизде бир ушундай мода бар го азыр. Түрктөрдүн сериалы, мурда Кытайдын сериалы болчу. Тангем көрүп отурчу эле мурда. Азыр түрктөрдүн сериалы койгон. Келсең сериал көрүп отурат. Ой, сериал эмне болду? Баспайсың, той башталып кетпеди, 6. Кеттик болом, кийин десең азыр дейт го. Негизи аял заттын табияты ушундай экен. Азыр дегени ал 1 саат деген экен да. Эшке чыгып ары бери басып жарым саат убакыт өткөрүп, жарым сааттан кийин кирсең, мына айымдар отурасыздар, таарынбаңыздар, ошо жарым сааттан кийин кирсең ошондо калгөткөсүн кийет экен да булар. Жарым сааттан кирсең эле ошол калгөткөсүн чукулай берет го мындай жанагы. Лакпы бир эмеси менен тешиктерине тийгизе берет экенсиңер го. Эмне болду десең эле? Стрелка дейт. Болбойсуңбу стрелкаңды бүтпөйсүңбү балым? Болем кечип атабыз, жүр кеттик, тезирээк.
Кайра эшке чыгып да бир астайын кайра кирсең дагы эле даяр эмес. Бул үйдөн тигил үйгө, тигил үйдөн бул үйгө тапыртып бытыр жүгүрүп жүрөт. Не болду эми десең, сумкам гана. Азыр бер келе ошондой да сумка көтөрүп келдиң, тура, мына сумка турат го. Сумкам гана дегенде өлдүң, сумканы толтуруп бериш керек. Аял заттын сумкасында любой нерсе бар экен. Мурдагы күйөөсү да ошонун ичинен тапсаң болот. Бүт барын толтуруп бересиң. Эми толтуруп бергенден кийин телефон шыңгырайт. Ошо түбүндө да. Кайра төгөсүң баягыны. Төгүп, сүйлөшүп, кайра бияк коюп койбой, кайра түбүнө салып коет экен. Ушундай калып болот экен аял зат. Болчу эми сумкаңды алдың, жүр кеттик эми. Саат 6 болуп кетти, уят болосуң. Жүр десең, эшикке чыгып барат. Баса, кайсы көйнөгүмдү кийип барам деген вопрос ошондо башталат. Сен уже саат 6 тойго чачып атасың. Кандай кайсы көйнөгүңдү кийип барасың? Турат го 20дан ашык көйнөгүң турат айланайын. Кийе берчи бирөөсүн. Десең буларда мындай бир сөз бар. Буларды көрүп койгон да деген. Көрсө аял затты тойго бир эле көйнөк, бир сыйра кийип келиш керек экен. Экинчи жолу кийип калса уятмыш, көрүп коюптур. Мына азыр тойго келди. Ушинтип тебелеп өтүп кетер эте кичике болсоң. Азыр тойго келдиңер мына жигиттер. Кимдин аялы кандай көйнөк кийип келди, мына интерес кылып көрдүңөрбү? Бизге кызыгы жок да тура. Ушул бирөөнүн аял келди, самгаланды, кийимчен келди. Эгер кийими жок болсо может карайт белеңер тура. Кимдин эмне кийип келгени ал бизге кызыгы жок, ал кимге кызык? Ал берки жанында подружкасына да. Ошон үчүн булар тойго келгенде деле ушундай көпчүлүктө байкайсыз, той жөнүндө деле сүйлөшпөйт, ошо көйнөк жөнүндө деле сүйлөшүп отурат. Тиги жибараны көрдүңбү? Өзүнүн базарда сатып аткан кофтасын кийип келип атыптыр да. Аны кайдан билдиң десең, аркасында эткетке минип жүрбөйдү эле. 5 колдой билет да кимдин эмне кийип келген. Жалаң ушул проблема ошо да, баланча кийип келиптир, тиги мындай экен, көрдүңбү, азыр басып баратканда мындай экен, көйнөгү мындай экен, разрез астынан экен, аркасынан экен деп ушуну эле сүйлөшүп отурушат. Болчу айланайын. Бир жолу кийген көйнөгүң барбы жок дегенде, чала була көргөнү барбы? Кийип тура берчи бүгүн. Эмкиде сатып берем. Десең, сразу сатып бересиңби деп ошо сөзүн кармап калат го. Бир тойго кетип атып, экинчи тойдун көйнөгүн даярдап кетет го чиркин булар. Бизнесмен да. Ой, болуптур сатып берем, жүр, болчу эми кечигип атабыз десең, сразу чыгып кетпейт каяктан. Кайра сени отургузуп коюп, сага мода көрсөтүп баштайт. Мунун көйнөгүм кандай экен? Жарашат экен, кийип алып дайланып. Мунусу кандай экен? Мунусу кандай экен? Узуну кандай экен? Кыскасы кандай экен? Отурсам көрүнбөйт бекен? Настроениең чүрөт да. Эрте менен айтып кетпедим мен саат 6-да даяр болуп турду. Эрте менен айтып кеткем. Кандай акмаксың сен? Айткандан кийин турбайсың, мен постоянно уят болуп атам сен үчүн. Болбойсуң деп. Айба кыйкырасың эркек болуп. Аны булар бир эле сөз менен токтотуп коет. Мынтет. Анда барбайм дейт. Болду, ошо менен токтоду. Ал кимдин тою, уят болосуң, уят болбойсуң, иши жок ал. Аял заты жини келгенде баардык нерсени токтотуп коет да. Сенин тууганың болсо барбайм деген сөздү эртерээк айтат. Анда барбайм, өлдү. Ошондо биз эмне кылабыз билесиңерби? Кечирим сурайбыз. Уят болуп калбаш керек тойдун ээсине. Жүрчү эми алтышкем, кечирип койчу эми, ачуум келип кетти, болчу эми. Жүрчү. Болду, калды ошо жерде калып калды, тултуган бойдо тура берет ошол жерде. Жүрчү десең тура берет ушинтип. Айла жок эмне кылабыз? Өзүбүз кийиндирип баштайбыз. Кийиндирип атсаң баргысы эле келип атат да, колун түстөп берип коет мынтип. Мен кийинипчи. Кийинет, эшикке чыгат тултуйуп, машиненин жанына келип туруп алат. Эшигин ачасың, отургузасың, кыялданып, кыз кезинде кыялданат го чиркин. Мына болуптур, таарындыңар, машинеге келдиңер, отурдуңар. Ушу жок дегенде ушул ресторанга чейин унчукпай келсеңер болобу? Азыр көпчүлүк ушинтип келген да, мен билем да. Жок, унчукпай келген, табиятында жок да аял затын унчукпай калган. Машинеге отурдур, машина оталдырасың, кошо оталат го. Машина чик-чик дегенде кетти. Бу ресторанның аты эмне? Кылар. Крал. Кралга чейин келет. Жагына тийбейт, тилине тийбейт. Ошондо эмнени сүйлөйт билесиңерби? Эркектер жакшы билет. Ошондо аял митип келет. Ар бир экинчи сөздү кайтарат мынтет. Сени менен жашаганы жакшылык көрбөдүмбү? Тынбай ушуну айтат да. Сени менен жашаганы жакшылык көрбөдүм деп айтпагыла, бейишке чыкпай каласыңар. Сени менен жашаганы жакшылык көрбөдүм.
А буга чейинки жакшылыкты эмне кошунаныкынан көрүп атасыңарбы? Багыш ошо күйөөңөрдөн эле көрүп келатасыңар го жакшылыкты. Кантип эле жакшылык көрбөйт элеңер? Жакшылык көрсө да айтпайт го чиркин. Бир жумада жок дегенде 2 жолу жакшылык көрүп аткан чыгарсыңар. Үйдө 15 киши жашап атса деле. Такыр эле көрбөдүм деп эле турушат. Быдылдайт да. Тынбай сүйлөп келет. Эң кызык жери мына ореки ресторанга киргенде башталат. Аял зат ушундай өзгөрүп турган калкта. Мына эшик таптап мына о жерден кирет го, мына эл көргөн жерден. Элди көргөндө өзгөрүп турат экен да булар. Мына о жерде келтир элди көргөндө жарык дечет го чиркин. Жүзүнөн нур чачырайт. Жанагы аялың жок жолдо кеткен. Жок ал. Жүзүнөн нур чачырап сулуу болуп каткат мына. Өзүң аялың өзүң сүйүп каласың. То ушундай аялым бар турбайбы? Назик. Үйүнө чыкпай калгандачы. Досторду көргөндө акырын сыйлап калат мына. Кандайсыңар майрамыңар менен? Биз өз убагында эле келмекпиз, мына сволочь кечигип келди деп күйөөсүн көрсөтүп коет кайра. Күйөөсү багыш урушчуп кетпесин деп лох окшоп ооба деп койгон. Шундай өзгөрүп турат. Көрсө булар турмушка чыкканча эле жакшы жагын көрсөтөт экен да, жаман жагын көрсөтпөйт экен да. Бу кыздарды мындай сүйлөшүп жүргөндө байкасаңар, кыз кезинде да ошондой экен, оозун чоң ачпайт го чиркин. Таанышканда байкасаңар, атың ким десең тимеле, жибөрү деп коюшат го. Кийин турмушка чыгар менен 32 тишин бит көрсөтөт. Сен тиш салдырыш керек да. Анткени жибөрү деген 3 эле чыгар, жибөрү. Кемчилигин жашырып турат го чиркин. Биерге келип алып, урушуп, талашып келип алып, барбайм деп келип алат да кайра кетип атканда жаның отуруп алып, рас эле келтирбиз дегендечи. Машинеден түшүрүбүз бу жерде. Тойго келип калып, 1-2 жаштын тоюна келип калсаң, кайра каалоо элек айтыш керек болуп калса сыр бербейт, экөө кол кармаш чыгып алып, каалоо элек айтып калышат. Балдар бактылуу болгула. Бизге окшоп бири-бириңерди сыйлашып, урматтаган үй бүлөлөрдөн болгула деп коет. Тиги 2 жаш ишен отура берет деп. Шундай өзгөрүп турат го чиркин. Айылда байкелеримди көрүп жүрөм мен. Жанагы шаардыктар барбайм деп койсо эле биз жалдырап жатпайбызбы? Айылдан антып кеткен. Биз неге аялдарыбыз барбайм деп койсо сразу кечирим сурайт шаардыктар, билесиңерби? Неге? Себеби биз кыз келиндерге бара берип каса келинип калганбыз да. Ошон үчүн коркобуз да аялыбыздан. Аялыбыз катуураак сүйлөп койсо үшүп калабыз го, мында эчтеке дейт эле. Айылдыктар антпайт. Айылдык келиндер шаардыктарды туура барбайм деп көрсүнчү. Сразу аларда мындай экен айылда. Биз эртең менен бүтүп атпайлыбы? Эртең менен эскерт. О, аялым, кечинде 6-да башталат, кийинип тур деп. Аябай эскертебиз, айылдан антпайт экен. Кечинде той башталар да келет экен. Эштен кирип туруп. Жүр, жакең той өрөт деп эшикке чыгып кетип калат. Ал сен эмне кийесиң, эмне кийип, кандай көйнөк, иши да жок анын. Ал эшикке чыгып машинесине түшкөнчө кошо түшүп калбасаң айдап кетет. Шаардыктар окшоп барбайм деп көрчү сразу. Не? Барбайсың. Челкесинен карап чык эшикке. Барбайтмыш. Экинчи той эмес ты деп койгон, өлтүрүп коем айтып кой. Айылда келиндер барбайм деп бир жолу айтып алса, ал той эмес, андан кийин 3 тойго катар менен барбай калат. Ошон үчүн күйөөсү эшикке чыгып баратканда көйнөк эмес, эмне тийсе ошону кийип, секирип барат, туфлисин кийип кетет да. Күйөөсү биягына келип отурганча шап биягына отуруп калат. Отуруп туруп жерден жоолук салат го. Келиңиздер эме, үй бүлөдөн тумак болсун. Башыңыздарга баш кошулсун, бала бакыралуу бололу, неберелүү, чөйрөлүү бололу, кыргыздар көбөйүп дүнүйөнү басып алганга жетишели. Ансы деле басып атабыз четинен билдирбе. А канчалык балдарыбыз көп болсо, ошону менен көбөйүп турат. Өзү негизи пайгамбар көптүңөр менен сүйүнөм деп айткан экен. Мына ар бирибиздин 10 балабыз болсо, 10 балабыз болсо, 10 неберебиз болсо, ар бир неберебиз 10 болсо, чөйрөлөрүбүз ар бири 10 болсо, мына менден эле мисалы канча тукум таркайт экен. Ана бияктан жок, мен акча таап албайм деп бир балалуу болсоң, бир балаң бир балалуу болсо, кийинки балаң мода эмес деп балалуу болбой койсо, тукум курт болуп кетпейсиңби? Ошон үчүн башыңыздарга баш кошулуп бала бакыралуу, неберелүү, чөйрөлүү болуңуздар.
Kol çağıp kaça oturalım. Kimi kol boş bolsa.